Бүгүн сиздер менен өтө оңой жана даамдуу салат жасайбыз. Бул үчүн эмнелер керектигин экранга калтырдым. Бул салатка кыздар майонез керек болот. Майонезди үй шартында көргөздүм. Ошол салатка ылайык. 180 грамм өсүмдүк майына бир аз туз кошобуз. Жарым кашыкка жетпеген. Андан кийин жарым кашык сахарыбызды салабыз. 1 штук чеснок, 1 штук жумурткабызды чагабыз. Баарын бир ичке ушинтип чогултабыз. Бир аз черный перец. Эми бизге блендер керек. Мына ушундай. Бул болбосо окшобой калат. Жумуртка менен чеснокту ортосуна кылабыз дагы. Көтөрбөстөн блендерди иштетебиз. Эгерде бунун көбүрөөк рецепт керек десеңиздер, каналымда атайын жүктөп койгонмун. Ошол жерден көрүп көбүрөөк жасасаңыздар да болот. Бирок азыраак бир салатка ылайык десеңиздер, мына ушинтип жасайсыздар. Салатыбызды баштайлы. Узун кылып капсталарды турап салдык бош идишке. Андан кийин туздалган бадырың менен колбасаны дагы дал ошондой кылып турап, горохту азыркы жасаган майонезибизди кошуп туруп, аралаштырып, жакшылап, тузун көрөсүздөр. Кем болсо туз салабыз. Ошентип салатыбыз дагы даяр болуп калды. Кыздар, мындай четчил деген бар. Ушундан бетине кооз катары кичине алып коюп койсоңуздар дагы болот. Азыр мен көп деле кетпейт. Кааласаңыздар укроптор менен бир аз бетин кооздойбуз. Буну мындай кылып татабыз дагы. Мына ушуну эми колуңуздарга салып туруп мынтип тоголоктойсуздар. Тоголоктосоңуздар мына ушундай болуп калат. Буну мындай кылып бир аз ушундай кылып бир сонун тарелкабызга салып коебуз. Өзүбүз жакшы көргөн үстүнө бир аз мынтип коюп туруп, кааласаңыздар аз койсоңуздар дагы болот, көп койсоңуздар деле болот, укроп койсоңуздар деле жарай берет. Мына ушинтип салатыбыз да даяр болду. Үй бүлөңүздөргө жасап бериңиздер. Мен сиздер менен таланттын колдусу болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналыма подписаться болуп, комментарий жазганды унутпаңыз.